саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен сиздин группаңыздын иштешин же иштебеши жөнүндө сүйлөшүп кетели жана алар эмне үчүн иштебей калат, ошол жөнүндө сүйлөшүп кетели. Мына сиз адамдарыңызды каттадыңыз, адамдарыңызды жаздыңыз, же адамдарыңызга продукция жөнүндө айтып бердиңиз. Анан алардын номерин алдыңыз дагы WhatsApp'тан видеолор жөнөтүп коюп күтүп отурасыз. Качан ушулай видеолор көрөт экен? Анан видеону көргөндөн кийин мага айтат экен. Күтүп отурасыз, алар айтпай атат, эч ким жооп бербейт. Эмне дейсиз? Ушул адамдар көрбөйт экен, ушул адамдар кызыктырбай албай атам, каттай албай атам деген сөз келет. Ушундай учурларда жана адамдарды каттадыңыз, бирок эч кимси иштебейт. Же адамдарга продукция жөнүндө айтып бердиңиз, бирок эч кимси мага берчи дебейт. Ошол көптөгөн каталарды жасайсыз, анан адамдар өздөрү кызыкпайт экен деген ой келиши мүмкүн. Адамдар эч качан өздөрү кызыкпайт. Адамдар эч качан өздөрү кыймылдабайт. Жана адамдар эч качан бул көпчүлүк жана айткан баары эмес. Өздөрү кыймылдагандар болот, өздөрү сурагандар болот, бирок көпчүлүк эмес. Көпчүлүгү эч качан өздөрү кыймылдабайт. Эч качан өздөрүнөн өздөрү эле бизнес жөнүндө билип алып, сонун бизнескен болду, мен директор болом деп калбайт. Алардын кызыгып калышы, алардын директор болууга умтулуусу, 30 000, 50 000 сом бул жерде бар экенин көрүп калышы бул сиздин колуңузда. Сиздин инициативаңызда. Башкача айтканда, бул бизнесте сиз инициативаны сиз өзүңүздүн колуңузга сиз алышыңыз керек болот да. Лидер катары, жетекчи катары. Сиз бул бизнеске келгенде сиз лидердин ролунда иштейсиз, жетекчинин ролунда иштейсиз. Группа түзөмдөдүңүзбү, демек сиз лидерликке үйрөнүшүңүз керек. Башка бизнесте деле сиз уюм түзөм десеңиз, бизнес нөлдөн баштап чоң уюм түзөм десеңиз, бул уюмда келечекте 20, 30 киши, 50 киши иштейт десеңиз, анда сиз лидер болуп, ошо лидерликке алышыңыз керек болот. Ошондо гана сизде колуңузда эртең 20, 30 киши, 50 киши иштейт. Инициатива деген бул эмне? Инициатива деген айталы жигит менен кыз сүйлөшкөндө биринчи жигит сунуш кылыш керек, Билесиң. Кеттик концертке, кеттик тияка деп чакырыш керек. Кыздын колунда инициатива болбойт, ал болгону намек бериш мүмкүн. Ушул гана инициатива. Бирок толук инициатива бул жигиттердин, эркектердин колунда турат. Ошондой эле үйлөнгөнгө келгенде деле ошол эле. Кыздар болгону намек ташташы мүмкүн, сөздү баштап коюшу мүмкүн, бирок эркек чечим чыгарса той болот. Чечим чыгарса жок. Ушул экен да, инициатива деген ушул экен. Бул биздин бизнесте дагы инициатива сиздин колуңузда болуш керек. Сиз адамдарга айтып берип койдум, эми өздөрү алсын да, керек болсо өздөрү сурайт да деген ролдо болсоңуз өспөйсүз. Анда соодаңыз болбойт, бизнес болбойт. Бизнес баштаганда да инициатива сиздин колуңузда болуш керек. Бул боюнча биз реклама негиздери аттуу видеосунда көрүп айтып бергенбиз, ошону көрүп көрүңүз. Эми биз инициативанын мисалдарын келтирип берели. Мисалы үчүн сиз адамдарды каттадыңыз, адамдарыңыз катталды, бирок 1-2 сомдук продукция албай атат, актив болбой атат, активация кылбай атат. Карайын, бар акчасын. И оборот жүрбөй атат. Кимдин колунда инициатива? Сиздин колуңузда болуш керек. Мисалы үчүн инициатива дегенс бул мен келдим, эгерде оң колдун ордуна сол кол менен учурашсам, сиз мага эле жок, сол колуңузду бересиз. Туурабы? Мен башкарып атам да. Инициатива деген ушул. Мен жеке сүйлөшүп атасыз, мен сизге суроолорду берип атам, сиз мага жооп берип атасыз. Мага керектүү темада мен суроо бердим, сиз мага керектүү темада сүйлөдүңүз. Ушул да инициатива. Инициативаны ушинтип башкарсаңыз болот да. Демек сиз алар менен продукция жөнүндө сүйлөшүп, продукция жөнүндө өзүңүзгө жаккан продукцияларды айтып берип, анан ушул продукцияларды алып сиз белек алсаңыз болот деп айтып берсеңиз, анан адамдар ала баштайт. Эгерде акчам жок десе, анда акчам жок деген суроого жооп берип кетишиңиз керек. Мисалы үчүн биз бүгүнкү жолугушууда сүйлөшүп кеттик лидерлер менен. Акчам жок деп товарды алышпайт, заказ беришпейт. Анда сиз сурашыңыз керек. Макул, акчаң жок, туура түшүнөм, менде да андай нерсе болгон. Сенде мындай кара, эки вариант. Бирөөсү акчам жок деп кала бердиң, товар албай. Чөнтөгүң акча түшпөйбү кошумча. Мына клиенттерге каталог эчимди көрсөтпөдүм, мен акчам жок. Ошон үчүн мен элдерге товар ала албайм. Элдер заказ берип атат, бирок эч ким акчасын алдын ала бербейт экен. Менин акчам жок, алардын заказын алып бергем деп атасыз. Эми ошентип заказ албадыңыз алардан, акчаңыз жок да заказ берейин десеңиз. И кала берди, акча түшпөйт, чөнтөгүңүзгө түшпөйт. Ошону ойлонуп көрүңүз. Экинчи вариант, сиз инициативаны колуңузга алдыңыз, ошону акча табыштын жолун издедиңиз, ар кимден сурадыңыз. Берип турчу, мен 3 күндө 4 күндө кайтарып берем, алардын заказын алып берип кое берем деп алдыңыз. Кимдир бирөөдөн же ата-энеңизден сурадыңыз. Иш кылса кулагына жакшы мааниде тептиңиз дагы жакшы. Кулагын көндүрдүңүз, жылытып, анан алдыңыз. Анан алып барып, клиенттерге апарып бердиңиз, акча таптыңыз. Бул бир вариант. Экинчи вариант, сиз акчам жок деп отура бердиңиз. Акча пайда болбойт деп түшүндүрүп бердиңиз, анда анан ойлоно баштады. Көрдүңүзбү, инициатива сиздин колуңузда деген ушул. Канткенинде алар акчаны табыштын жолун табат. Канткенинде алар тобокелден коркпойт. Кээ бир учурда алар тобокелден коркушу мүмкүн. Эртең мен бул товарды алсам албай койсочу. Албай койсо сүйүн, сен сатышты үйрөнөсүң зато. Зато бир үйрөнүп алсаң, эртең постоянно басып туруп жүрүп акча таба бере турган болуп каласың. Деп инициативаны колго алыңыз да. Кийинки нерсе мындай болушу мүмкүн. Адамдар катталды, товарларды алды, бирок эми эч ким адам катташтын үстүнөн иштебей атат. Баракча ачып иштебей атат. Алар иштеш үчүн эмне кылдыңыз деген суроо берем мен көбүнчө лидерлеримечи. Ошолор катташ үчүн, ошолор иштеп кетиш үчүн эмне кылдыңыз? Кызыктырып көрдүңүзбү дегиле, бул бизнестин келечегин айтып берип. Десеңиз жок дейт. Бул бизнес эмнелерди бериш мүмкүн? Бул бизнестин жардамы менен кандай алар акча дагы эркиндик да бир убакта болуп калат аларда. Ошону айтып бердиңиз келесек? Жок дейт. Айтып бериңиз анда. Кээ бирлер айтат,
видеолорду жөнөтүп эч ким видео көрбөйт экен. А сиз видео көрүш үчүн эмне кылдыңыз ошону? Сизде эки вариант бар. Видеолор көрбөйт экен деп отура беришиз дальше. Анан айла жок, чындап эле ийгиликке жетким келет десеңиз, адамдар менен бетме бет, жүзмө жүз жолугушуп, оозуңуз менен сайрап айтып бериш. Буга өтө көп убакыт кетет. Экинчи вариант болгону 2 мүнөт 5 мүнөт ошол видеону сатыш. Ошол видео жөнүндө кызыктырып айтып коюш. Ушул видеону көрө турган коюш. Сиздин ордуңузда мен айтып берген болом видео түрүндө. Мына азыр да айтып бердим, сиз ушул видеону жөнөтүп бирөөгө түшүндүрүп бересиз. Бирок бул видеону сатыш керек, ошондо гана алар ушул видеону көрөт. Ага чейин көрбөйт. Ошол себептен инициативаны колуңузга алыңыз деген ушул. Сиз ошол нерсе болуш үчүн, ошол нерсе ишке ашыш үчүн эмне жасадыңыз деген суроо бериңиз. Жана эмне жасасаңыз болот? Кандай варианттарды жасап көрдүңүз? Эгер ошол варианттар иштебей атса, балким кандай башка варианттарды издедиңиз деген суроо бериңиз. Ошондо гана сизде натыйжа болот экен. Группаны каттадым, кызыкты иштеп атышат, бирок өзү ишенбей калып атышат жарым жылда. Эмне проблема болуп атат? Билип көрүңүз, сурап көрүңүз. Кээ бирлерде каршы суроолордун айынан болот, каршы суроолорго сынып калат. Кээ бирлер ийгилик келечегин көрө албайт, эртең келечегин көрө албайт. Демек аларга эмне кылыш керек? Башка бирлердин ийгилигин сатыш керек аларгачы. Сизде ийгилик жок азырынча, башка бирлердин ийгилигин сатыңыз. Мен толтура ийгилик окуялары деген текст түрүндө WhatsApp группаларга таштап атам, кыргыз тилинде, орус тилинде таштап атам. Мына ошону окуп чыгыңыз, ошону керек болсо окуп, кайра критикасы кылып жатка билгенди аракет кылыңыз. Ситуацияга жараша, адамдын абалына жараша, адамдын жашоо шартына жараша сиз ийгилик окуясын айтып бересиз да. Мисалы үчүн кимдир бир врач болсо, ошого врачтын ийгилик окуясын айтып бересиз. Кимдир бир салондо администратор же мастер болсо, ошого мастер болуп жүрүп, кийин директор болгон окуясын айтып бериңиз. Жана эмнелерге жетти. Ошону айтып берсеңиз, ал адамда менде жетет экен деген пайда болот. Анан ошону менен бирге, албетте сиз башка адамдардын окуясын айтып бериңиз. Бирде ар кандай адамдар ийгиликке жетип атат депчи. И акчаларын айтып бериңиз, чет өлкөгө жашап чыккандарын айтып бериңиз. Ошолорду кызыктуу бирөө өзүнө ишенбей атса, анда өзүнө ишенүү боюнча менде даяр видео бар, ошону көрүңүз, ошол боюнча жардам бериңиз. Инициатива сиздин колуңузда болуш керек да. Алар эч убакта өзүнө ишенип калбайт экен. Эч убакта өзүнө өзү бул бизнестин мүмкүнчүлүктөрүн көрүп калбайт экен. Сиздин ишиңиз көрсөтүш. Ошол себептен сиз фабрикке керек экенсиз. Ошол себептен сизге фабрика акча төлөп атат ушул ишиңиз үчүн. Сиздин ишиңиз ошол экен да. Лидердин иши бул инициативаны колго алуу, адамдарды иштетүү. Адамдар иштеп кетиш үчүн бир нерсе жасоо. Алар урушуу эмес, согуу эмес. Аларга жакшы сүйлөп, алардын келечеги жөнүндө сүйлөшүү. Алар өзү каалап калыш керек. Өзү каалап калыш үчүн сиз албетте эки вариант бар. Бирөөсү сиз өзүңүз сүйлөдүңүз кечке, экинчи вариант аларга суроо бердиңиз. Көбүрөөк суроо беришти үйрөнүңүз. Суроодун жардамы менен башкарышты үйрөнүңүз. Ошондо суроодун жардамы менен алардын өзүнүн кызыгуусу пайда болот. Бул боюнча мына адамдардын бизнеске кызыгуусун ойготуу деген видеодо сонун суроолорду көрсөткөн, жана группа түзгөндөр үчүн сатуу баскычтары деген видеодо дагы суроо беришти үйрөткөн. Ошону көрүп, машыгып койсоңуз сиз дагы суроо беришти үйрөнүп каласыз. Бирок дагы эмес, акырындык менен. Бул адам менен сүйлөшөсүз, суроолорду бересиз, такаласыз. Бул адам менен сүйлөшөсүз, суроолорду бересиз, такаласыз. Анан 7-10 адамда жакшы суроолорду оңой берип каласыз. Жана суроолордун жардамы менен аларды башкарып жол көрсөтүп каласыз. Жана алардын кызыгуусун ойготуп каласыз. Кызыгуусун ойготтуңуз, адамдар иштей баштады, кыймылдай баштады. Эми алар каталар жасап атат. Эмне кыласыз? Каталарын сурайсыз. Эмне болуп атат, кандай болуп атат? Десем, имунда болуп атат, тигинде болуп атат, адамдар катталбай атат, же адамдарым актив болбой атат дегенде, мен үйрөткөндө үйрөнө баштайсыз. Же сиздин наставнигиңиз сизге үйрөткөндө үйрөнө баштайсыз. Туура менде деле болгон деп айтып бере баштайсыз. Ошон үчүн группаңызды иштеп кетиш, группаңызда лидерлердин өсүп чыгышы, сиздин директор болушуңуз бул сиздин колуңузда. Бирок анча сиз инициативаны колуңузга алышыңыз. Отура бербейчи. Ушул адамдар өзүнө өзү эртең түшүнүп калат, буга келгенде. Буга келгенде бул адамдар өзүнө өзү билип калат. Болбойт андай. Сиз үйрөткөнүңүздө гана, сиз менин видеолорумду сатканыңызда гана алар үйрөнө баштайт. Ошондон аларда түшүнүк пайда болуп баштайт, жөндөм пайда болуп баштайт. Аларда жөндөм пайда болуш үчүн аларды кээ бир учурда кээ бир проблемалар боюнча машыктырыш керек. Кээ бир суроолор, кээ бир жөндөмдөр боюнча аларды машыктырыш керек. Мисалы үчүн музыка контактка чыгышты болбой атабы, музыка контакт алып чыгып бир экөө көрсөтүңүз. Анан менин видеомду көрсөтүңүз. Анан кайра бир-эки көрсөтүңүз. Анча бирге жүрүп, мына мен музыка контакт жасаган карап жасап көрсөтүңүз. Ал менен бирге жасаңыз. Андан кийин аларга шерикти кошуп берип, эми бирге жасаган деп жөнөтүп бериңиз. Бир-эки жол жасай албайт. Андан кийин 3-чү, 4-чү жол жасаганда сонун экен, мага жакты деп кыла баштайт. Анын үчүн дагы эле инициатива сиздин колуңузда. Көпчүлүк адамдар мен музыка контакт үйрөнөйүнчү, мага үйрөтүңүзчү, көрсөтүңүзчү дебейт. Көпчүлүк мага сүйлөшүп үйрөтүңүзчү дебейт. Андайлар болот, алар аз. Көпчүлүгүнө сиз көрсөтүңүз. Сен ушул максатка жетиш үчүн ушул нерсени үйрөтүп коёюн сага. Ушуну билбегенче сен кыла албай атасың деп көрсөтүп беришет. Анда эмесе силерге ийгилик каалайм, чоң чектерди каалайм, күчтүү командаларды каалайм, жана күчтүү лидерлерди каалап кетем. Бирок ал үчүн инициатива сиздин колуңузда болуш керек. Инициативаны өз колуңузга алыңыз. Сиздер менен Мирлан Батырханов болдук. Бул видео жаккан болсо лайктарды басыңыз, каналга катталыңыз жана бул видеону коллегаларыңыз менен же тааныштарыңыз менен, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз.